Сул самырда бара жаткан унаа талкаланып, адамдарды ооруканага алып кетишти. Турак жайда газ жарылып, 6 адам жабыркады. Кечээ Дордойдо зымдар тийишип кетип, баздар 1 суткага жарыксыз калганын соодагерлер кабарлашты. Бактыга жараша жабыркагандар болгон жок. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Hala git lan ötür lan. Nasıl oldu? Kafamın burnundan çok da dışarı şaştık. Hiç nesi görmedi hatta. Vardı öldü. Tamam, korkurdun. Hiç nesi görmedi. Vardı öldüm lan. İşte eskiler. Yine öldü bu arada. Hayreti. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер. Москвада биринчи эмне көйгөй десе, документ иштерин айтышат. Сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод, паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срок бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Бир айда бир базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Базадан 100% чыгат. Байланыш номери +7977 388 36 32. Исабайке жооп берет, чала бериңиз. Челябинскте Бишкектен учуп барган учакты күч кызматкерлери текшерип, чакыруу кагаздарын тапшырышты. Челябинск аэропортунда Бишкектен учуп барган учакты күч кызматкерлери тосуп алышты. 250 жүргүнчүнүн баары текшерилип, Орусиянын жарандыгы бар жарандарга аскерге чакыруу кагаздарын берди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин Челябинск облусу боюнча башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Бардык жарандар кылмыш жасоого катыштыгы бар экендиги, издөөдө жүргөндүгү, анын ичинде мобилдик биометрикалык терминал аркылуу өздүгүн тактоо үчүн маалыматтык жана маалымдалмалардын негизинде текшерилди. Аскер комиссариатынын өкүлдөрү Орусиянын жарандыгын алган жана аскердик каттоого турууга тийиш болгон жарандарга чакыруу баракчаларын тапшырышты деп айтылат маалыматта. Рейдке Орусиянын Ички иштер министрлигинин транспорт боюнча миграция департаментинин, ФСБнын чыгара башкармалыгынын, Орусиянын тергөө комитетинин жана аскер комиссариатынын кызматкерлери катышты. Маалым болгондой, быйыл дээрлик 12 000 административдик укук бузууга бөгөт коюлуп, миграция чөйрөсүндөгү кылмыш иштеринин саны жана чет эликтерди өлкөдөн административдик чыгаруу боюнча соттор тарабынан чыгарылган чечимдер 3 эсе көбөйгөн. Египетте туристтер бар автобус жол кырсыгына кабылды. Расидир шаарына жакын жерде автобус менен болгон кырсыктын кесепетинен кеминде 41 адам аргандай жаракат алган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Айрым агенттиктердин айтымында автобустагы Азербайжан, Казакстан, Украина жана Орусиядан барган туристтер жабыркаган. Ал эми жабыркаган жарандар ооруканага жеткирилген. Алардын абалы тууралуу маалымат берилген эмес. Маалым болгондой, учурда окуянын чоо жайы такталууда. Москвада турак жайда газ жарылып, 6 адам жабыркады. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Жар Дуру Карельский бульварындагы имараттын 5-кабатында болуп, андан кийин бир нече батир күйүп кеткен. Өрттүн жалпы аянты 40 чарчы метрди түзөт. База Telegram каналынын маалыматы боюнча урандылардын астында адамдар болушу мүмкүн. Маалыматта жабыркагандардын 2 балдар экени айтылды. Алардын бирөөсү 5 жашта, экинчиси 6 айлык. Сул самырда бара жаткан унаа талкаланып, адамдарды ооруканага алып кетишти. Бүгүн 10 ноябрда Суу самырда унаа кырсык катталды. Бул тууралуу көйлөр билдиришти. Маалыматка караганда жолдо Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаа оор жүк ташыган фура менен кагышкан. Ал жерге башка айдоочулар токтоп, өздөрүнүн жүргүнчүлөрүн ошол жерге убактылуу таштап, кырсыктан жабыр тарткандарды ооруканага алып кетишти. Каза болгондор бар болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Мен муну эчтеке салып отурмун. Эчтеке салып отур. Киши оңду болду экенби мындай. Страшный болуп кетти. Эмне эчтеке салып отур? Нарга жабыш. Можно посмотреть? Нет.
мына фуранын астына келип сүзүп туруп же капталын сүзгөнбү? Мына капталын сүзгөн окшойт. Андай эмне сүзгөн го, же капталын сүзгөн. Сүзгөн турбайбы? Капталын сүзүп туруп. бул